Эгерде жол кире кымбаттаса да, сиз канча сомго чейин төлөөгө чамаңыз жетет? Эми аны биздин медиадагылар чечет го, бирок айтып атышат 12ден 15 сомго чейин деп. Мен билбейм, эми көпчүлүк кандай чечсе ошого макул болобуз. Жол киренин баасы азыр көтөрүлөйүн деп атат да. Анан буга кандай карайсыңар? Көз караштар кандай? Жок, көтөрбөш керек анткени деген. Бирок дагы иштеп аткандардын деле зарплаталары аз. Комментарийден деле толтуруп окутпайбыз, баары нааразы. Жол кире кымбаттабай эле койсун, айлык көбөйбөгөндө эмне кымбаттамак эле. Билбейм, эми аны элдер чечет. Макулсуздайсыз ошого, кандай кылып чечсе? Макул эмне десе ошо. Элдин баары кыйналып атат, баары кымбат болуп атат, свети да кымбат, продукты да кымбат. Эми жол кире кымбаттаса жөө алсабызбы? Сами представьте, 50 сомов бензин стоит. Если, в принципе, 5 сомов подымет, он 5 сом болса, нормально, да. Кече, в принципе, я думаю, ничего не потеряет. Автобус 10 сом болса, маршрутка 15 сом болса, в принципе, нормально, терпимо. 20 сом болгон жок-то, 30 сом болгон жок-то. В принципе, нормально, их же тоже можно понять, запчасти дорогие, соляра дорогая, некоторые большинство все на айындах ездят. В принципе, 15 сом это нормально. 19 сом деди, ал что-то аябай эле болуп кетет го. Зарплата. Эгерде зарплатаны көтөрсө, анда макул дейт элек. Азыр зарплата деле орточо бир 10 миң, 8 миң болуп атпайбы? Каршы, конечно, категорически.